баш мыйзамдын жаңы долбоору, азыркы болуп аткан өкмөттүн оптимизациялоо иштери, ушул нерселер кандай нукта уланышы мүмкүн? Мен бул мындай мыйзамсыз нерсе жакшылык менен бүтпөйт да, азыркы болгон нерселер. Анткени азыр болсо сөз башка, иш башка болуп атат да. Мисалы элдер мындай ошол Садыр Жапаровду колдогон адамдар аябай мындай сөзүнө ишенген да, бирок сүйлөгөн сөздөрү менен азыркы убакта баш мыйзамдын долбоору такыр башка да. Ошон үчүн айтып атабыз да, аларды алдап койду да, баягы ишеним менен ойноп коюшту да. Бул жакшы эмес. Анан болсо мыйзамсыз эгер улана турган болсо, бир күнү жана бул бийликтин убактысын кыскартат, жана ошол эле убакта бардыгы бир күн жокко чыгат да. Болгон өкүнүчтүү нерсе бул өлкө кайсы бир убакытка 10 жыл болобу, 20 жыл болобу артка кетет да. Себеп дегенде биз азыр экономикалык проблемалар аябай көп, мисалы азык-түлүк проблема аябай көп. Бирок аны чечпей азыр саясий интрига менен алектенип, ошол конституция деп, ошол эле убакта мындай өз саясий интригадан чыга албай аткандыгы абдан өкүндүрөт да. Бул жакшылыкка алып барбайт. Себеп элдин курсагын мындай саясий интригалар менен, саясий нерселер менен толтура албайсың. Азыр деле колунда болгон бийлик турат. Баардыгы каалагандай кылып атат, эл мына керек болсо эл колдоп берип атат, мына убакыт берели, тийишпегиле деп мына эл колдоп турат да. Бирок ошону пайдаланып көп чукул убакыт реформалар болуш керек эле, бирок тилекке каршы көрүп атабыз азыр кандай нерсе болуп атканын. Ошол мыйзамсыз иш-аракеттер болуп атат, мыйзам бузуулар болуп атат. Ошол эле убакытта мыйзамсыз, легитимсиз парламент менен конституцияны кабыл аракети болуп атат. Бул эми аягы жакшы менен бүтпөйт. Мындай Соңку суроо эми ошол мисалы сиз жаңы баш мыйзамдын долбоорун окуп чыктыңыз, байрам бериңдер. Мисалы кайсыл жеринен кемчиликтер бар деп эсептейсиз? Анан азыркы долбоорлогондор айтып атпайбы, бул бир адамдын колунда болуш керек жоопкерчилик депчи? Жок, ошол баягы бир адамдын колунда жоопкерчилик деп сөз сүйлөп баары каалап атат да. Бирок баш мыйзамда ошол мен баарын окуп чыктым, бирок ошол жерде мисалы президенттин бөлүгүн карайлы. Президенттин бөлүгүндө ошол мындай да жоопкерчилик каралган эмес. Ал болсо жоопкерчилик бардыгы министрлер кабинетин премьер-министр кылып койгон. Ал жерде баягыдай да президент болсо мындай жоопкерчилик алат деп жазган менен кандай рычагдар көрсөтүлгөн, эмнеге жоопкерчилик алат, ал жоопкерчилик деген эмне деген нерселер болгон эмес. Анан болсо мыйзамдуу президентти кетиримиз импичмент бар да. Импичментти ooрлотуп салган. Импичментти мындай башка бир нерселерге буруп салган да, мындай аны кылыш аябай кыйын. Мисалы ошол импичмент жарыялаш мурда 300 000 добуш топтоп эле аны ишке ашырса болот эле. Азыр болсо кандай? Азыр болсо Ген прокуратура караш керек, андан кийин болсо Конституциялык палата караш керек. Демек бул ошончо убакыт өткөндөн кийин ошол нерсени мындай да бул мүмкүн эмес. Себеп дегенде судьяларды да президент коет, прокуратураны да президент коет, бүт баарын алдына кылып койгон да. Анан президенттин эле бөлүгүн карай турган болсо жүрөгүң чөт, анан бүт жалган да. Жанагы башында сөз берип атпады, сиз айткандай ошол бир колго башкаруунун жоопкерчилиги алам деген менен мыйзам менен бекитилген эмес. Жөн эле куру сөздөр. Мурункудай эле президент премьерлерге күнөөлөп эле премьерлерди жаап берет да.